Урматтуу мекендештер, Садыр Жапаровдун кыргыз карапайым элине билдирүүсү соц тармактарда кенен жарыяланып жүрөт. Кумтөрдөгү иштеген ишкерлердин кыргыз элине экономикасына, жаратылышына келтирилген зыяндары үчүн 3,5 миллиард АКШ доллары көрсөтүлгөн. Бул көрсөтүлгөн билдирүү дүйнөлүк эл аралык сотко берилип жатат. Кыргыз мамлекетине төлөнсүн деген. Ушул билдирүүнү Жапаровду колдон буттан алып колдообуз керек. 18 жаштан жогорку ар бир жаран колдоого милдеттүүбүз. Себеби келечекти ар бирибиз ойлонушубуз керек. Келечекке тике карайлы. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздар колдоп бериңиздер. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар.